Tartып turup nima televizorga chiqarg'ila bo'lishdi. Pul salmaysiz. Pul salmaysiz. Yo'q, bunun için akça var deb aytdi. Ko'rsatuvchi qayerdan akça var? Için akça. Men qaydan bilen kimin alып койдun qayerdan? Aldaba çoğulaştı. Bu açkan mo qara ko'ynekçe nece men bilmem kim ekeni. Uşul açıp girdi. İçine biz atayın akça koygonbuz. Bul içine akça koyduk. Söz menен emeçi. Qancha yildan beri o'tirasizlar bu yoqda? Bir ay oldu muna. Öz işteyin 18 yıl oldu. Neme jabılganma bir ay bir gün oldu muna jabılganma. Tavarımı alıp çıkıp ketip skatına kamap alıp 10 gün degende çerez neme arkılуу aldım da. Çerez ana neme milsiyalar arkılуу aldım. Tavarım nerede skatта çıkan jep жатат. Men jabılganma bir ay oldu muna. Men tavarım bardık demesi ötüp ketти sezon üçün. Kiyimler, veşiler üstürat. Açpaysızbı? Hazır açabız. Tergöçü basıp ketken. Kim basıp Burlan, ketdi? Qaysi gel. tergöç? Yok. Tergöçün Men bul jakta zamestитель болом. Мына могул жерде тергөөчүнүн печаты менен турат. Ачпаңыз. Мына бул жак журналист эже ачып атат. İçinde bizim buyumlarımız var. Ürünlerini alasın hazır. Alasınlar. Ovqatlarını da bizden görün. Hiç kim Bu bayka nege bu koştu? Ya. Nege bunday kılıp koştu? Ejilleri Bul eceler, короче, bazı alabız dep bul жерде рейдер захват менен турушат. Жалан айтпачы, 2000 доллар бирок сураган сен неме? Biz казаймыз бул жакта. Документ бардыгы бар. Бактыгын биз жака чечип берген. Анан бул эже өзүнчө келип көрүнөрбү мына бирөөдүн жерин база болуп атат. Бул үчүн жооп берет. Sizin dokumenti görmeli. Биздин документ бар. Тергөөчү бүтөргөн. Бул элге эмес, тергөөчү барып, эме роддан көрсөтүп берген буларга. Эми документти мен көрсөтпөйм да, көчөдө эле көрсөтө бербейм да. Biz talap kılıyoruz. Göster. Туурабы? Самас. Бе Ош базарга көмөк болуп коесуздарбы? Бул жерде зулом бөмө болуп атат, бузушуп атат да. Биздин уюмдар бар. Белгисиз аялдар эмелер менен, адвокаттар менен келип, булар эчкандай кылбайбыз. Ош базар. Мына бул жерди мына мен айтып берейин. Могу крышаны, могу эмени крышаны өрттөнгөндөн кийин мына карапайым эл өзү акча чогултуп, өзү тургузган. Анан биз бул кишибиз мына сөз түрүндө эле мен хозяинмын деп атат. Мына мен хозяинмын, мен немем деп атат. Бирок документ түрдө эч нерсе көрсөтө албай эле. Мына көрсөткөн документи 2008 тергөө үчүн бүттү. Бүтүп биз жака чечип берди. Булар документ экен деди. Анан булар өзү кайра иштейли деп жалдырап келишкен. Ну, эжеке болбоду. Чында действительно. Анан булар өздөрү кайра жалдырап келишкен. Kaçan geçtiler? Анан 2 күн болуп калды. Kançadan beri Келишкенде. Булар көптөн бери турушат, иштешип эле келишкен. Анан бул жерден какой-то бирөөлөр буларды козгошуп, айтышып, провокация кылып бул келген. Төлөөгүлө деп. Мына урматтуу президент Садыр Жапаров. Ошол бул жердин адвокаты Александр Мошин экен. Документ силерге көрсөтөбүз. Буларга крышабайт этип, карапайым элди ушинтип кыйнап атат. Александр Мошин бул менин президенттин мурунку адвокат болуп чыккан да. Анан ушул монтип карапайым элди кыйнап, монтип жабып, эч кандай мыйзам кылбай эле монтип жабып коюп атат. Документ түрүндө эч нерсе көрсөткөн жок. Бизге документ түрүндө Бишкек архитектуранын кагазын көрсөттү. Кагазын көрсөттү, бирок ал 2008 жылкы кагаз экен. Андан кийин бир мен красный книгам деп көрсөттү. Красный книгасы бар, бирок өзүнүн зданиясына. Биз ал зданиядан эсептеп көрүңүздөр өзүңүздөр. Биз прилагающий территорияга кирбейбиз. Биз өзүнчө общий пользованияда турабыз. Ошон үчүн биз элдин укугубуз бар. Өзүбүз ачып, өзү иштеген. Анткени бул жерди крышаны эл өзү койгон. Контейнерди өзү койгон. Өрттөнүп кеткенде мынакей баарыбыз койгонбуз, Мына айтып жазап берген эмес. Бул айгызда эме өрттөнүп кеткен, булар эчтеке төлөп берген эмес. Кайра буларга кымбаттатты, өздөрүнө кымбаттатты. Ушу эмени. $2000 сурап атат. Жөн эле буларга акча, жөн эле танадан акча бериш керек да буларга. Чыр болгонун себеби мыйзамсы $2000 сурады. Ар бир метине $1000. Ансы аз келгенсип, аренда сурап атат. Урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Ташиев, ушул нерсеге көңүл буруп койсоңуздар. Булар ушундай биз частныйбыз деп элди алдап, элдин канын ичип, алдап, эч кандай бир документ түрүндө эч нерсе көргөзө албайт, же договор жаза албайт. Мен жөн эле расписка жазып коем дейт. Расписка болбойт да, азыркы жашоодо распискага обычный документ болуп эсептелинбейт. Эгерде жер өзүнүкү болсо, Бишкек архитектурадан кагазын алып келсин, көчтөрүн алып келсин, министерство иштерин алып келсин. Буларга анан договор аренда. Булар өздөрү
заявление жазышты. 102 чыгырган. 102 келип сүйлөй турсаңыз, анан булардын кийимдерин кайтарып берилген, тергөөчүлөр кайтарып берип алып кетилген. Анан документти текшерип, биздики туура экен деп чечип берген. Буларды чакырган, бизди чакырган, уроодук алып барып көрсөткөн. Бул жер Айгүл Чолпонбаеванын жери болуп чыкты. Мына чечилди деп буларга берген. Анан бул жердин хозяйыны. Анан бул жалдырап чыккан аркабыздан ээрчип келген. Эже айтып берген. Вообще ачып бербейм жериңди деп. Жериңди деп ачып бербегенден бул анан каалаган жагыма барам, ушундай кылам деп. Зданияга бар, зданиясы жөнүнө фаршуу эмелер, топографиялар бүт фаршуу рейдерский менен отурат буларчы. Менде да бар, оригинал бар, керек. Силерге дагы козголот иш. Ушуга чейин унчукпай келип аттыкпы? Мына кече АКПРСке барып ушундай жамандапсыңар, эми бул туура эмес да, бул Кудайга деле жакпайт, чынындачы. Арендатор болуп келип алып эми ушундай кылып атат буларчы. Действительно, биз акпыз, документибизди көрсөтөбүз. Кайсыл жеке барсак дагы көрсөтөбүз. Пожалуйста, текшерсин. Булар текшерип атат. Текшерип келди. Текшерип чыкты. Документ бүт биз жака чечилип чыкты. Булар дагы деле ушундай келип, билбейм могу адвокаты бул эжеке политический адвокат, биз буну чынара ким, буну аябай жакшы тааныйбыз. Буларга акча чогултуп бергенин да билебиз, канча сом. Документ боюнча биз турган жер акча чогултуп берип, булар азыр талашып, урушуп жүргөнүн да билебиз. Кайра акчасын сурап жүргөндөрүн дагычы. Тергөөчү чечим чыгарды ушул. Тергөөчү чечим чыгарылган. Ким чыгарды? Тергөөчү чечим чыгарылган. Булар айткан. Өзүнчө заявление. Азыр, пожалуйста, барсаңар, барып көрсөтүп беребиз. Документ тергөөчүдө. Иш бүткөндөн кийин тергөөчүдөн да бар документ. Азыр булар дагы жазып атпайбы? Күнүндө эле бар үстүнө жазып атат. Чечип бер, пожалуйста, барсак көрсөтүп беребиз. Көрөлү азыр. Мына министерствонун оригинал документине юстиция министрлиги башкармалыгы деп турат. Мына что? Мунун эжеи Заирова Айгүл эч жерде юридический дагы эмес, учредитель эмес, руководитель эмес. Эгерде бул жерде бул мыйзамдуу түрдө руководитель болсо, мына биз турган жерге жазып бермек. Могу жерде бул карайт деп. Бул документ фальшивийби? Могу оригинал. Билбейм, булар Койчу, менде оригинал. Оригинал. Бул адамдар келгенде мен булардын документин тамоюмдагы бул ким? Договор барбы? Билесиңиз барбы? Ким Ош базардан хожайын? Биз иштей бербейм, аны соттошо бересиңер да. Ким Ош базардан? Бул жерде эч ким соттошкон жок. Мына. Булар Ош базардан хожайын, ошо. рейдерский менен базып атат, көрүп атасыздар, талкалап бирип атат, частный территория. Мына Сапаров Мурат деп турат, башка эле хожайындар жүрөт. Биз булардын даже мына контактларынан бери чалып, сүйлөштүк, мынакей контактлары турат. Чалсак, бул Ош базарда болгон учредительдин баары экен. Анан бизге ушул бир Вот эта земля является землей общего пользования. Общего пользования. И вот эта женщина, которая сдает в аренду, она никакого отношения к этой земле не имеет. Но тем не менее, она сдавала аренду, ежемесячно деньги брала. Жоқ, мен ақша алғанға құқығым бар. Мен бүт видеосөмкө бар, айтып бергендер. Да, без проблем. Канча акча бергенде сен билем. Ежемесячно брала деньги. Помимо этого, 2000 доллар буларды алганда акчаны алып туруп, мен силерге кийин сатам дейт дагы. Анан кийин сатам деп туруп 2000 доллар алат дагы. Анан булар документтер көрөт, бул сата албайт турбай деп начинают возмущаться. В итоге булар багыштар бул жерде сатып алганга акча беришет дагы. И самое интересное то, что 4 айдан бери на Ленинский РОВДга заявление жаздык, Совет безопасности заявление жаздык. Эч кандай реакция жок. Хотя именно то, что имеется состав преступления мошенничества, кроме этого имелось состав преступления кражи. В прошлый раз ачып туруп акчаларын уурдап кетиптир, товарларын алып чыгып кетиптир. Ага карабай, почему-то Ленинский РОВД иш козгобой жатат. А до этого она несколько раз хвасталась, говорит, мен Ленинский РОВДда ишим бар, не кылсаңар ошо кыласыңар деп туруп айткан экен буларга. И ошону подтверждается. Почему РОВД не возбуждает уголовное дело? Мен заявление жаздым, айттым, хотя бы очный ставка кылыш үчүн возбуди дело, биз бетме-бет бир кимиси калпайт атканын билсин десек, аны да кылбай жатат. Почему такие вот такое отношение, да, бездействие к обычным людям, я понять не могу, да? Ошондуктан мындай можно вот каким-то образом, чтобы опубликовали, я вот Зулушу обращаюсь, возбудите дело, давайте проведем очную ставку. Действительно ли она брала по 2000 долларов ежегодно для того, чтобы вот это передать в собственность? Кроме этого, она брала аренду, и к тому же эта земля, оказывается, к ней не относится. Поэтому... Ошондуктан мое обращение возбудить уголовное дело, да? Прошу прям.
Qana, жаңа қағазыңызды беріп қойыңызшы, тергеуші. Ошоны жөнөттүп атат. Мало ли что. Тергеуші башын безген. Аренда қанша төлейсіздер? Аренда мисалы бир жылга 2000 доллар сурап атышат. Андан сырткары 12000 аренда. 2000 доллар жоқ бұл жерде. Алдабасын. Бизде тастыктаган. Алдабайлы. Сау алейкум бәке. Қалайсыз? Қанша аренда төлейсіз бәке? Меники емес. Эжемдікі. Документ бар ба? Билбетке маңыз. Көрсетпейсіз бе? Мен мындай жоқ менде. Айына аренда ақысын төлеген Жоқ, мен сатушы елемін жөніндесі. Қана башқасын сұрайыншы. Кімде документ бар екен? Мына bu yoqdan so'raylik, kimda bor ekan. Bu yoqni sotuvchisi kim, senmi? Yo'q. Chiqib ketdi. Qayerga ketib qoldi bu yoqda? Hech kim yo'qmi? Desang menchi. Salomasiz beja. Bu yoq sizga qaraymi? Arenda qancha to'laysiz? Biz jurnalist bo'lamiz. Sizlar kimsinglar? Kimga men kelgan Alim Abdug'ani. Yo'q, bera olmayman men. Nega? Bera olmayman. Qancha to'laysiz bu yoqqa? Dokumentingiz bormi? Bor. Qani ko'rsatmaysizmi? Jurnalistlarga ko'rsataver Nega spor bo'ladi bu yoqda? Administratorga kirib so'ra. Qani Administratorga kirib so'ra. Administratorni sizdan so'ra deydi. Бұл мындайда. Бул кишилерге Мындай болуп атат да. Булар мына жерде Канат Мамакеев деген бар. 4-5 гектарды документ кылып алган өзүнөчү. Документ кылып, аны билбейбиз. Урустам дегени бар. Жакшы эле иштеше берели, жакшы иштей бергиле. Эчкимди мешайт этпейт. Буларды эчким кууп чыккан жок бул жерден. Көрсөткөндө 2008 Булар жыл кагазы 4 айдан бери андан бери 14 жыл өтүптүр. Ошон үчүн красный жаптым мен. книгасы өзүнүн изданиясына алдагы госрегистрде мынакей мына ликвидирован деп жүрөт мынакей. Мен сизге көрсөтөйүнчү. Мен госрегистрден мына өзүм кече күнү эле алдым мынакей. Ишенбесеңиз бул картанын оригиналы следовательде бар. Сиздер бул калпычын сөзүн укпай болду. Сиздер аз барып туруп следовательге барсаңыздар мынакей. Көрдүңүзбү? Чекти көрсөңүз эмне деп жазылып турганы? Ликвидирован. Мынакей. Улица Бешналиева 36, өзүнүн изданиясы жок. Ай биз болсо мына астында турабыз. Биз көрдүңүзбү? Зданиянын сыртында турабыз. А могу здания өзү дагы ликвидирован деп турат. Эгерде бул здания, эгерде могу жерлерге биз турган жерлерге булардын разрешениясы болсо, мындай красный болуп туруп, кадимкидей кагаз чийилеткен, чийилип туруп кагаз берилеткен. Ошонусу жок. Ошо кагазды сага көрсөттүк го сага, ошо кагаз. Мен сага Сен жүрүп келген кагазды карасаң, за не уплата деп турат. Бул жерде акча төлөгөнлүгү үчүн жабылып турат. Ал бул жерде атайлап жабылган эч ким жок. Biz men 18 Кагаз менен кылалган кагаз. Бул 18 жыл иштеген мен бул жерде. Бул баланы жакында эле чорный деп мына 2 жума болду чактап келгенине. Мага фиктивный документтерди көрсөтүп бизге келип мен мына жерде незаконный неме кылам десем мен түрткүлөп, тарткылап мен больницага жатып чыктым. Муну эч кандай мына элдерден сурагыла, бул бу жерде иштеген эмес, эч качан. Эч качан иштеген эмес. Бул чорный экен. Чорный болуп келиптир. Немегечи? Sen жок болчусуң. Sen жок болчусуң. Качан мен айтабер, мен ичким Пашк менен калып айтпачы. Sen жок болчусуң. Балдарым жөнөтүп кечиңдер. Бул бар беле ушул. Жок болчу. Муну чорный дейлесиз. Неме кылып? Башкалар деле жабылып турат, ачып мындан могу шари жайым. Көрсөтпөйсүздөр го сөздөр булар. Сиз коркот чыгып Açıp görürbeyiz söylüyorlar. Анан эме кечиресиздер, дагы бир кошумчалап айтайын. Медетов Мирлан деген участковый бар. Дайыма келип туруп, эжейни ушинтип, дайыма коргоп, эжейнин сөзүн сүйлөп, даже бизде видеолор бар. Карапайым элди арендаторлор жапкыла, кеткиле. Жапкыла бар деп негизи мыйзам боюнча кандай болот эшке соттун чечими менен жабат, соттун чечими менен жаап кеткен. А булар болсо милициянын күчү менен карапайым элди жаап. Тор маң болуп калды. Дауына жабыркала жүрөм мен. Канчада бир жумадан жабык деп эмес, иштеш керек эле. Свет жок. Ошол иштеш керек. Бир мыйкотун тапшырыш кетиш керек. Ар өзүнүн 4төн 5тен бала бар. Азыр жашаш кыйын эмишкекте. Эрте иштесек болот эле. Бир жолун таап иштеш керек. Айла жок болсо. Азыр эми эже ишин баштаганда кандай болот? Не болот? Буларга билбейм азыр милициялар келсе өстөрү эме кылат, өстөрү отпечаткке базып берген. Биз эч кандай эмебиз жок. Биз өзүбүздүн буюмдарыбызды койгонбуз. Анын ичинде акчалар да бар болчу, азыр билбейбиз. Кандай эмне болду, ким алды? Булар чечип чыгарышты мына. Мына кечинде жамандап атат. Булардын ичине акча коюлган, акча коюп койгонбуз бул жерге. Сурабайсызбы, кечинде жабат экен кайра. Кайсына мен негизинде? Айтып бербейсизби? Мен кайра эле жабам. Тергөөдө документтерде жок.
Мына келсеңиз мына могул киши бизден акчаны дайыма чогултат. Бекер турасыңар, аласыңар да, алып Бекер берген. турбайбыз. Ооба. Бизде видеолор бар, баары бар. Ооба. Биз буга чейин айтып бербейсиң, кандай требовать этчү элең. Мен азыр жүнүс калктын баары чыгат. Сенин акча алган видеолоруң баарын берсем, Боюн бергиле, мен жооп берем деп жооп атпаймынбы. бер суроону. Мына жооп бердим го. Ушул киши. Кайсы кызматта иштейсиз? Жөнүндө Ушул жерде администратор иштейм. неге сиз акча алып атат дейт да бул эжелерчи? Эмне бекер турабы анан кийин берилет да. Айына ушул жылына 2000 доллардан чогултуп атышкандар бар экен да. Мен азыр мойнуна коюп бере алам. Мына май сайын бул мен 6000 төлөшүм керек болчу. Ана мен 2000 доллар сураганда мен ай сайын бөлүп бер деп туруп ай сайын мен 6000дин ордуна мына 14000 төлөп келем. Мына кара, баардыгы 14000. Ана февралда ол 5000ден кошкон, мына 5000ден кошкон. Мына кара, неме январь февралда. Ана мартта 12000 төлөдүк. Мына эсептеп көрсөңөр мен буга мына 172 миң. Мен 1000 доллар бергенмин. Арендасын алганмы о? Ошо 1000 доллар ушунун ичинде да бронун ичинде ушу. Бронду чачып койгон мен төлөй албаган үчүнчү. Ошон үчүн мына кара мына. Брон не Өзү 6 миң сом болуш керек мен местамчы. Төлөгөнгө келген. Брон не себептен? Билбейм аны. Себебин жок эле ала бересизби? Акча салар. Өзүнөн сурап алгыла. Эмнен өзү сурайлы? Ошо немеден. Сиз алып бербейсиз да? Кодурбайсыз беке. Брон не себептен? Ошода бурун өзү сенен закон боюнча Марлен деген бала, Ильяс деген балага өткөрүп берди. Ильяс болсо Марлен келеткан ачып берем депчи, бир звонок менен кайра кайтып кетти. Аркасыначы. Мен ушул жерге келип турган элдерди эле көрдүк. Кайра кайтып кетти. Анан эмне болду Марленде аркасынан күндө барам менчи. Барсам, неме башкага өткөрдүм. Эже мен аны кыла албайт экенмин деди. Бул эжеден да интервью алып көзүңөр. Эжеде иштеген. Мен жерде көп жылдан бeri иштейм да. Булар такыр аренда төлөшпөйт. Анан 5 аял биригип алып элечи. Ушинтип базардын баарын ысыз салып бүтүрүштү буларчы. Мына азыр кол салат мага. Кол салат буларчы ушинтип. Сиз канча төлөйсүз? Мен 6000 сом төгөм. Айгүлгө төгөм. Ичинде. Жок, сен деле ойлосоң, сен эме болсоң. Сен аренда төкпөй кайсы киши иштейт ойлосоң? Квитанция бербейт бирок. Аренда төкпөй кайсы киши иштейт? Договорубуз бар. Жок, сен башка. Жок. Мен сурап атам менчи. Давабыз бар менде. Кана көрсөтпөйсүзбү? Ай, базардын тынчтыгын сактагылачы. Мына 5 катын биригип алып арыз жаза беришет буларчы. 5 катын биригип алып эле арыз жазып ушинтип чуркап жүрө беришет булар. Мисалы үчүн мына жанымдагы катын суусар. Bir başlık tavarım uğurdadı, kara dese milisalar karabayt. Ana gelip alıp dur, ana maka asılmışat. Ana kameraga çıkın. Erde tergөө иштери жүрүп атканда муну ачкандан эле мыйзамсыз азыр. Тергөөнүн жыйынтыгын күч керек болчу. Ара опер группа келатат, группа келип Тергөөнүн жыйынтыгы чыкканды өтөт кой. тергөөнүн жыйынтыгы чыга элек, тергөөнүн жыйынтыгы колго кагаз берет да. Жок, мунун ичинде акча бар деп айтты. Көрсөтүңүзчү, кайерде акча бар? Булардын ичинде акча. Мен кайдан билейин кимин алып койдун кайерден? Алдaba чогул Мына бул ачкан могу кара көйнөкчөн эже мен билбейм бул ким экенин. Ушул ачып кирди. Ичине биз атайын акча койгонбуз. Бул жерде Акча койду. ошондой доо коюп атпайсыңар силер. Азыр ачып кара, ачып кара. Силер деле доо койдуңар да ошондой турабы? Сен доо коюп атасың базыр. Сумма канча бар эле? Суммасын билбейм, аны эже өзү билет. Хозяин өзү билет. Аскаров Илгиз деген. Ошол тергеп атат бул ишти. Бизди Марлен текшерип аткан. Марлен текшерип ачып берейин деп. Марлен келгенде булар колай ишти. Марлен Нарчаев бакытка барып уруксат алган. Пока карапайым эл иштей берсин. Эжеке да, азыр бул боюнча азыр териштир иштери жүрүп атат да эжеке. Жүрүп атат балам. Бир ай мен Эчтеке кылбайсыңар. Эчтеке кылбайсыңар. Биз ошол Ленинский. Гомго баралы? Гомго барбайбыз. У нас выхода нету, потому что вы ничего не делаете. Всё, беш вериңер кетип жаппайт. Эгер жапсын десе мен эч кандай жаппайбыз. Чара колдон бергиле. Эч кандай силер жеке немени колдоп атасыңар. Соттун кагазын алып келсин, жапсын. Анда акысы жок экен жапканга. Эжеке спорный момент бул жер. Спорный момент. Алып чыксын. Эч нерсе көрсөтпөйлү жабы. Да, я следую. Постановлением жабы. Следователь, ким сиз фамилияңыз ким? Азыр мындай кылабыз. Фамилияңыз ким? Исмабаев Нурсултан мен. Исмабаев Нурсултан. Сиз Гомдон келдиңизби? Ооба, мен Бул жакка да тартып алыңыз, азыр бул жакка да эме кылабыз.
Эжеке келе кыйкырышып, урушпай, Давай, табышпай барып Жаптырбайбыз, биз чечели. жаптырбайбыз. Баарыбыз ачыл иштей беребиз. Качан соттун чечими контейнерди биз өзүбүз койгонбуз. Өрттөнгөндө эл өз бутуна турган. Ал контейнер бар кезде Азыр эжеке мындай кылалы. контейнер Эл бар. азыр биякты кара жаап Жаппайбыз. Жаптырбайбыз. Жапсаң сага да күч колдурду. Ооба, бизге күч колдонуп жаап атат деп неме кылабыз. Эч кандай жаап албайсың. Бул боюнча эжеке иш бар. Жаптырбайбыз. Сюда принесет что-то. Болду, жаптырбайбыз. Эч кандай жаптырбайбыз. Жаптырбайбыз. Постановление сюда принесите. Постановление сюда принесите. Эжеке бул боюнча иш бар. Если жапсаңар, я возбужу на вас уголовное дело, что Хорошо. не надо. У вас нет полномочий. Мени колго сидирип бар, камап койгулачы ана көрөйүн. Жаптырбайм мен эч кандай. Жоқ, есть постановление сюда. Принесите постановление сюда. Келгенде следовательда колой экен. Биз азыр Жок, эч кандай болду. Мен 1 ай болду. Товарым Дело в өтүп вашем кетти. производстве. Дело в вашем Мен производстве. пенсионермин. А вы не имеете права печатать. Я имею право. По каким основаниям? Хорошо, мои действия также обжалуйте. Я не могу обжаловать, потому что у вас нет полномочий. Приведите Полномочия есть, следователя. Эжеке. Приведите того Ой, следователя. следовательді алып келгіле, біздің документті сол жерде таят. Нет, вы не имеете права. Вы не имеете права. жаппайбыз. Нет. чечип келгиле, пожалуйста деп. Ошақта емес, вы не имеете права. Эжеке бул жакында бул иш боюнча чечим чыгат. Анан ошондой эмес Азыр болот. жаптырбайбыз. Биз Biz жаптырбайбыз. Мына 1 ай болду. Алсыналар бизди футбол кылып алды. Биринчи бир следователге берет, 10 күндөн кийин бирөөнө берет, 10 күндөн кийин бирөөнө берет. Зерттелеш курсанттар тоже бияка зерттелиш. Кум барып Неме кылгыла? Ильясты чакыргын немен? Ильясты чакырбайсыңбы? Kim İlyas? Биздин немени бүткөн ишти бүткөндө. Şimdi ismi var, değiştirirler bana. Снимать, что следователь, не имеющий полномочий, хочет закрыть, опечатать. Полномочий нет. Bu dежурный следователь вызовмен келет. Жоқ, вызовмен келгенде, он же вообще дело не знает. Азыр мындагылар эми бери жаап коелу. Эч кандай жаппайсыңар. Биз жаптырбайбыз. Элдер биз Позовите нашего следователя. Нашего следователя. Позовите. Документтери көп такталар. Келсин, документтермен келсин. Документтермен келсин. Ошол документ туура болсо да силердики. Эмне үчүн силердики неме болуп атат? Жаппайбыз. Тартылып неме мен немеге президентке барам азыр. Ушул анча группа топтоп. Не имеете права. Beni tutun. Ben formaçam. Ben принципалный. Вы не имеете права. Ver, zilkonç. Jap. Tartpaqla. Mən Çıktı. Peki. Çıkmaydı. Tartpaqla. Sen var uşa neme çözüldü. Kana sildi. Eneler barmasın. Var kana sildi. Zakon durmaydı bu. Zakonlu kılgılaç tartpaqla. Kaç kılan? Bunu yapqanda çot ol. Tartıp dur bir neme televizorga çıkargıla bunu. Niye tol? Bunlar terge 3 пайызын алып бул жерде эжеке. Yürüsün anda. Emeği var tartpaqla. Tartpaqla. Çık. Sağalayıp adam tavukka tartpaqla. Tartpaqla. Ola bayka her taraf. Hiç koldan bağla. Gülüş salmaysın. Gülüş salmaysın. Bunlar tartыңыз азыр айтып беребиз. Tartыңыз мына мол. Кандай болот? Моң көрөп Мен товар бар içinde gülüş salmasın. Eneler var parın ardın. Mukaramece. Sen am söz söylüyor atasın. Hayır, mukaramece. Koyunsam. Tergöden çeçmesin. Tergö gelgende mına açmay Mına koydu. emna jigitler meni çok arılı o şeyde. Mına advokat meni çok arılı. Mına düğünü tergöçü. Азыр мен ошо тергеп аткан эмес. Mına uşu jigit nemes çeçip beresi sergi hazır. Senin de eneң бар mı? Клей bir kuç. Yok, apaң бар mı? Vardı Enеңde al meni ошо tartqılaşkan uyat bolot. Жүргүлем, не жауап коюңдар, бардыгыз барабыз. Ошо тергөөчүнүн астына.